Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга күнү-түнү мониторинг жүргүзүүнү талап кылды. Бул тууралуу мамлекет башчысы дүйшөмбү күнү өткөргөн чукул жыйында айтты. Жээнбеков бардык алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырып, азыркы кырдаал тууралуу так эмес маалымат таркатууга жол бербөө максатында өлкө калкын дайыма маалымдоо маанилүү экенин баса белгиледи. Өкмөткө вирустун пайда болушуна жол бербөө боюнча конкреттүү иш-чаралардын планын иштеп чыгуу жана көзөмөл өткөрүү пункттарынын ишин күчөтүү керектигин айтты. Тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине жеке жоопкерчилик жүктөөлөрүн өзгөчө белгиледи. Кытайда чыккан коронавирустун жаңы түрүнөн каза болгондордун саны 106га жетти. Ал эми илдетти жугузгандардын саны 4500-дөн ашты. Бул тууралуу Кытайдын саламаттыкты сактоо комитети маалымдады. Бир күн мурда вирус жугузгандардын саны 2744кө жеткенин жана 80 адамдын каза болгондугу катталган болчу. Сутка ичинде илдетти жугузган 1771 жаңы окуя катталды. Кытайдан башка өлкөлөрдү алсак, Гонконгдо 8, Макаодо 7, ал эми Тайваньда 5 вирусту жуктурган абал катталды. Каза болгон 106 адамдын 100-ü вирустун очогу болгон Хубей провинциясынын тургундары. Кытай бийлигинин маалыматына ылайык 976 киши оор абалда жатат. Ал эми 60 бейтаптын абалы жакшырып ооруканадан чыгарылды. Андан сырткары дагы 6973 адам жаңы вирусту жуктурган деп шектелүүдө. Ошондой эле илдетти жугузгандар менен мамиле түзгөн 44132 адам көзөмөлгө алынган. Алайда өрт кырсыгынан мечит толук ойдон күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда окуя 28 январга караган түнү болгон. Жаңалай айыл аймагына караштуу Ташкоргон айылындагы жалпы аянты 180 чарчы метрлик мечиттен чыккан өрт бул диний жайды керектен чыгарды. Кырсыкка эмне себеп болгонун адистер азыр тактап жатышат. Соңку бир сутка ичинде республиканын аймагында 9 өрт кырсыгы катталып, өрттө өчүрүүгө 11 бөлүм тартылды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына караганда өлкө боюнча 2669 мечит каттоодон өткөн. Каттоодон өтө электердин саны 300гө жакын. Чүй облусуна караштуу Ала Мүдүн районунда 2 классташтын урушу өлүм менен аяктады. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка таянсак, райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Бишкектеги ооруканалардын бирине денесинен жаракат алган жарандын келип түшкөнү кабарланган. Ал 34 жаштагы жаран болуп чыкты. Алдын ала билдирүүгө ылайык, Маевка айылында 2 кишинин ортосунда пикир келишпестик жаралып уруша кетишкен. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Көп өтпөй ооруканага түшкөн жаран эсине келбей каза болду. Кылмышка шектүү катары маркумдун классташы 33 жаштагы жаран кармалды деп билдиришти башкармалыктан. Кыргызстанда биометрикалык жалпы жарандык паспорт 2021-жылдан тартып бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Адилет Бейшаналиев билдирди. Анын белгилешинче, буга чейинки тендердин жыйынтыгын жокко чыгарган сот чечими жаңы сынак жарыялоого жол ачты. Чет мамлекетке чыкканда колдонулуучу паспорттун биометрикалык түрүн чыгаруу боюнча тендерди Мамкаттоо 2018-жылы жарыялаган. Ага чет өлкөлүк 5 компания катышып, Литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү аталган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу Германиялык Мülbauer компаниясы тендерди эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Натыйжада 2019-жылдын ноябрында жогорку сот Гарсу Пасаулис жеңүүчү деп табылган тендердин жыйынтыгын жокко чыгарган. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы 7 мамлекеттин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын бул өлкөгө киришин чектеген мыйзам долбоорун даярдап жатканын 21 январда белгилүү болгон. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековдун айтымында мындай сунушту АКШтын күч органдары бергени тууралуу маалымат бар. Себеби 2017-жылы Кошмо Штаттарда биометрикалык паспорт бербеген өлкөлөрдүн жарандарынын бул өлкөгө киришин 2020-жылдан тартып чектей турган мыйзам кабыл алынган. Дүйнөнүн эң бай адамдарынын бири миллиардер Билл Гейтс жана анын жубайы Мелинда Гейтстин кайрымдуулук фонду жаңы пайда болгон коронавируска каршы күрөшүү үчүн $10 миллион бөлөт. Маалыматка ылайык, Гейтстин фонду Кытайда жайылып жаткан вирус үчүн $5 миллион каражат бөлдү. Калган $5 миллион Африкадагы ооруларды көзөмөлдөө үчүн жана бул континентте жаңы коронавирустун таркалышын алдын алууга жумшалат. Оганстанда аскердик учак кыйраган. Бул маалыматты аймактагы АКШ аскерлери ырасташты. Ага ылайык, учак атып түшүрүлгөнүн эч кандай белгиси жок. АКШ куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Сонни Легеттин айтымында Е-11А үлгүсүндөгү бомбалоочу учак Газинде кыйраган. Кыйроонун себептери иликтенип жатат. Учак душмандын огунан кулаганынын эч кандай белгиси жок, деди Легет.
бирок ал кырсыктан канча киши мерт болгондугун айткан жок. Дагы бир аскер өкүлү учакты талиптер атып түшүрдүк деп жарыялап жатышканы чындыкка дал келбей турганын билдирди. Афганистандагы Талибан кыймылы Газни провинциясында жүргүнчү учак эмес АКШнын аскердик учагы кыйраганын билдирген. Талиптердин өкүлү Забиулла Мужахиддин учак кырсыгы көптөгөн америкалык аскерлердин өмүрүн алганын маалымдады. Бирок адатта жоочулар курмандыктардын санын атайын көбөйтүп айтып келет. Буга чейин Газни провинциясынын бийлигинин өкүлдөрү 83 жүргүнчүнү салып бараткан учагы талиптер көзөмөлдөгөн аймакта кырсыктаганын айтып чыгышкан. Бирок аталган компания бул маалыматты четке каккан. Азырынча расмий Кабул кандай учак кулаганы жана жабыркагандар тууралуу толук маалымат бере элек. Өзбекстандын Жизак облусунда бир үйдөн 8, 12 жана 14 жаштагы 3 бир тууган эске уланып кайтыш болду. Алардын апасы жандандыруу бөлүмүндө. Өзбекстан саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 25 январь күнү эртең менен балдардын сөөгүн жумуштан келген атасы тапкан. Алдын ала маалыматтар боюнча балдар уктап жатып жер төлөөдөгү мештен чыккан эске уланышкан. Өзбекстанда кыш мезгилинде газга улангандардын саны жыл сайын көбөйүүдө. Буга мештин туура эмес колдонулушу, техникалык коопсуздук эрежелеринин сакталбаганы себеп болууда.